шайлоого катышкан партиялар боюнча шайлоодо 1% алдыңбы, 2% алдыңбы, 3% алдыңбы Садыр Жапаровго каршылык көрсөтүшүп, ошо биз да премьер болобуз, биз дагы мүмкүнчүлүктү алып, биз дагы ушундай бир бийликти алабыз деп аракет кылып атчы. Эл чындыкты билсин. Эки адам эки тең элдин жүрөгүн көтөрүп элге кызмат кылам деши бел байлашып чыккан адамдар. Бирок экөөң салыштырып болбой турган деңгээлдеги эки башка адамдар. Биринчи Камчыбек Ташиев өзүнүн жанын тобокелге коюп, эки улутту кыргындан сактап калган азамат. Ошол убакта Ташиев эч бир бийлик кызматында же болбосо депутат болуп парламент креслосун кучактап олтурган эмес эле. Бирок эл башына оор кыямат түшкөнү башкаларда бекинип олтурган жок. Парламенттик президенттик шайлоо мезгилинде гана сайрап, башка оор убактарда бекинип жатып алгандарына айырмаланып, Ташиев дайыма эл менен. Экинчи Ташиевке караганда 30 жылдан бери саясатта келген, олтурбаган бийлик кызматкери калбаган. Бир бакыйган партиянын лидери болуп парламентте чардаган атүгүл 6 жыл өлкө башкарган Атамбаевдин кылган кылыгы ар бир кыргыз баласына жийиркентиш керек. Өзүн 2 ай корголгон эли таштап бункерине кире качкан адамдан эмне жакшылык күтсө болот? Жоокерлер барганда артын карабай минге коюп, таманынан чаң чыгып качпадыбы? Болбосо 2 күн мурда балдарынын каны төгүлгөнчө менин каным төгүлсүн деп баатыр болуп, жылуунду сүйлөгөнү бүткүл үйүнө жүзү уккан. Анын Анги сарайына кызматтан өтүп жаткан эле кыргыздын балдары барышты. Сырттан жөө бастырып келген жок, качпай эле күч органдарына тосуп алса болот эле. Ага эч ким тийбейт болчу. Мына урматтуу окурман, эл тааныган эки адамдын эки башка аракеттери, биринин кылган ишин өсүп келе жаткан жаш муунга сабак катары окутуп, балдарыбызды Ташиевдей баатыр болууга тарбиялашыбыз керек. Атамбаев деле тарыхта калат, бирок кара тамгалар менен калат. Бир эле Атамбаев эмес, Атамбаевдин кылмышкер экенине карабай аны коргоп, колдоп жатышкан жогунтукурлор да тарыхта. Кылмышкерлердин колдоочулары деле аттары калат. Ошол чөлкөмдө туулган келечектеги муун Атамбаевди коргогон, өздөрүнүн ата-апаларын каргай турган күндөр келет. Себеби алар өздөрүнүн келечек муун урпактарына жогунтукурлор деген ат ыйгарып жатышпайбы, деп Шаамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Депутат Жанар Акаев саясий өч алууларды артка калтырабыз десек, Атамбаевди үй камагына чыгарыш керек. Саясий өч алууларды артка калтырабыз десек, экс-президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгарыш керек деп бүгүн 8 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев билдирди. Ал күч органдарынын өкүлдөрүнө кайрылды. Негизги Жогорку Кеңештин депутаты жасаган иш берген добушу боюнча жоопкерчиликке тартылбаш керек. Буга чейин баарыбызды дагы аскер прокуратурасына чакырып сурак алдыңар. Ошол жерде дагы Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров суу кодекси боюнча мыйзам долбоорунда көрсөтмө берген эмес деп айтканбыз. Биз ошол сөзүбүзгө дагы деле турабыз. Шайлоо өттү, айкүн саясатка өтсөк болот эле. Бул бирөө менен телефондон сүйлөшүп туруп ушак айтты деп камай берсе, Кыргыз өлкөсүндө саясатчы калбайт. Бакыт Жетигенов факт жеринен камалды, адилеттүү карагыла. Жеңиш Молдокматов курсанасына факт жеринен отурушат. Саясий өч алууларды артка калтырабыз десек, чын-чынына келгенде экс-президент Алмазбек Атамбаевди дагы үй камагына чыгарыш керек. Ал эч жакка качып кетпей турган болгондон кийин ар кандай суроолорго жоопторду алсак болот, дейт ал. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Депутаттык комиссия Жээнбековду абактан чыгарууну чечимин кабыл алды. Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков шектелген кылмыш ишин иликтеген депутаттык комиссия башкы прокуратуранын сунушун четке какты. Комиссиянын төрагасы Канат Исаев иликтөөнүн натыйжасында депутаттык топ төмөккүдө тыянак чыгарганын билдирди. Асылбек Жээнбеков көпчүлүк депутаттардын макулдугусуз кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана камакка алынган деп таанылсын. Ал УКМКнын төргө абагына токтоосуз бошотууга тийиш. Башкы прокуратуранын Жээнбековдун жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү сунушун канааттандыруу үчүн жетиштүү негиздер жок деп таанылсын. Анткени Кумтөр Алтын кенинин ишин текшерген депутаттык комиссиянын отчетун кароодо, токтом долбоорлорун талкуулоодо жана чечим кабыл алууда Жогорку Кеңештин регламентин жана Кыргыз Республикасы мыйзамдарын бекем сактоо менен аракеттенген. Кол тийбестигинен ажыратып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга макул берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштамасынан баш тартылсын. Белгилей кетсек, ноябрдын аягында башкы прокурор Курманкул Зулушев 3 эл өкүлүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү сураган. Анын сунуштамасын кароо үчүн 7 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров үстүбүздөгү жылдын июнь айында Кумтөр долбоорун ишке киргизүүдөгү коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген шек менен кармалган. Алар учурда УКМКнын төргө абагында. Ал эми Бакыт Жетигенов бийликти басып алууга белсенген деген шек менен шайлоонун алдында кармалган. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Эльвира Сурабалдиева президент сунуштаган кызматтан баш тартканын айтып чыкты. Мага Максат Мамытканов кеткен кызматты сунуштаганда баш тарткан. Бул тууралуу экс-вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Маралга берген маегинде айтты. Ал өкмөттөгү кызматынан кетер алдында күндөрү тууралуу айтып берди. Кызматтан кетерден бир жума мурун мамлекеттик резиденцияда Садыр Нуркожоевичке жолугуп 2 сааттай сүйлөштүк. Ал кезде менин саламаттык сактоо министри менен иштеше албасым баарына эле маалым болуп калган. Анын көз карашы башка, менин көз карашым башка болду. Мен толук кандуу реформа керек деп тургам. Ал киши өз коллегаларын
колдоп туруп алды. Сүйлөшүп отурганда президент Москвадан сунуш келди, ошол жакка барып иштейсиңби деп калды. Ал убакта мен Октябрь окуясынан кийин стресс болуп жүргөм, андан кийин парламентке барып да коллегаларымдын жарым менен урушуп чыккам. Анда да депрессия болду. Мен өкмөткө келгенде кырдаал абдан оор болчу. Эртең мененки 8ден жумушка келсек түнгө чейин иштечүбүз. 100 күн ошентип иштедик. Мен физикалык жактан чарчаптырмын. Ошондо президентке эс алып турайын деп айткам, деди Сурабалдиева. Булак аргументке ийчи. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров менен Асылбек Жээнбеков кудалашабы. Жогорку кеңештин экс-спикери Асылбек Жээнбеков менен жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун үй-бүлөлөрү кудалашабы. Кечээ социалдык тармактарда Жапаровдун уулу менен Жээнбековдун кызынын тою 20-декабрда белгиленди деген маалымат чыкты. Кактус медиа парламенттин депутаттарга кайрылып, алар той жөнүндө укту беле деп сурашты. Бир нече депутат Асылбек Жээнбеков менен Акылбек Жапаровдун балдары 2 жыл мурун эле Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган кезде үйлөнөбүз деп жүрүшкөнүн айтып берди. Бирок Жээнбековдордун үй-бүлөсү каршы чыгып Жапаровдордун теңине албай койгон. Ошондуктан жаштар үйлөнбөй калышкан. Эми азыркы тапта ойлору өзгөрсө керек деп депутаттар айтып беришти, бирок той жакынкы күндөрү боло турганын көпчүлүгү билбептир. Дагы бир депутаттын айтымында ушунча убакыттан бери саясатчылардын балдары сүйлөшүп жүрүшчү, бирок Асылбек Жээнбеков камактан чыккандан кийин той өзгөрүлөт деп ойлогом деди. Так эмес маалыматтар боюнча баланын аты Максат, ал эми кыздын аты Бегимай. Эске салсак, Асылбек Жээнбеков кумтөр иши боюнча камакка алынган. Учурда ал УКМКнын СИЗОсунда отурат. Булак Кактус медиа. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровду жактаган адвокат сот болду. 4-декабрда президент Садыр Жапаров жергиликтүү соттордун айрым судьяларын дайындады. Алардын арасында мамлекет башчынын мурдагы адвокаты Шарабитин Токтосунов Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп дайындалды. Ал өзү тааныш билиштик аркылуу сот тармагына келди деген сөздү четке кагып жатат. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушундагы айрым дайындуулар коомчулукта соттордун эркиндиги тууралуу талаш-талкууга жем таштап келет. Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты Шарабитин Токтосунов 2012-жылы октябрда кумтөргө байланыштуу наразычылык акциясында тартып анын адвокаты болгон. Былтыр бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынын малында Жапаровду колдоп, Бишкектин Борбордук аянтындагы акцияларда жүргөн. Ушул жылы сентябрда Токтосуновго эмгек сиңирген юрист деген наам ыйгарылган. Токтосуновду судьялыкка талапкер кылып алгач 2014-жылы Жогорку кеңештеги Ата журт фракциясы сотторду таңдоо кеңешине көрсөткөн. Ал сот тармагына тааныш билиштик аркылуу келди деген дооматты четке какты. 6 айдан бери сынакка катыштык. Судья сынактын негизинде дайындалат да. Бишкек шаарында 30 судья болсо, мен ошолордун биримин. Эми барганда көрөбүз, колумдан келишинче адилет, акыйкат чечим чыгарганга аракет кылам. Мурда акыйкатсыздыкты көрүп жүрдүк, ошолорду болтурбаганга адилет чечим чыгарганга аракет кылабыз. Сынакка качандан бери катышып жатпаймынбы? Садыр Жапаровдун президент болгонуна 1 жылдан ашып кетти го, болсом буга чейин болуп калат элем да. Баарын убакыт көрсөтөт. Мен 25 жылдан бери юридика тармагында иштеп жатам. 30-ноябрда Садыр Жапаровго 16 адам чогуу маектешүүгө кирдик. Президент мыйзамдуу адилет чечим чыгаргыла, эл үчүн иштегиле. Эч ким силерге буйртма бербейт, элдин көйгөйүн чечкиле деп айтты. Садыр Жапаровдун дагы бир мурдагы адвокаты Замирбек Базарбеков былтыр жыл аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Быйыл июнь айында Жогорку соттун судьясы болду. Октябрь окуяларынан кийин Курманкул Зулушев башкы прокурор болуп дайындалганда, ал 2013-жылы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамбутовду актаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгонун эсептешкен. Бул коллегиянын дагы бир мүчөсү Медербек Сатыев былтыр октябрда президенттин аппарат жетекчисинин 1-орун-басары болуп дайындалып, ушул жылы жайында башка кызматка өткөнүнө байланыштуу деген жүйө менен иштен кеткен. Былтыр 6-октябрда Жогорку сот Садыр Жапаровдун адамды барымтага алуу беренеси боюнча мурдагы сот чечимдерин жокко чыгарып, ишти сотко чейинки өндүрүшкө башкы прокуратурага жөнөткөн. Бул чечимди чыгарган соттук коллегиянын курамына Нургүл Бакирова, Кеңешбек Токтомамбетов жана Нурманбетов Ешалиев кирген. Нургүл Бакирова ушул жылдын май айында Жогорку соттун төрайымы болуп шайланган. Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот тармагында реформа жасоо тууралуу убада берип келет. Быйыл жайында сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештердин биринчи жыйында токтоосуз чаралар көрүлөрүн айткан. Биз улуттук укук коргоо жана сот системасын түп тамырдан бери өзгөртүүнү башташыбыз керек. Мурунку тажрыйбаны эске алып, кайра карап чыгып, эл журттун кызыкчылыгындагы эффективдүү укук коргоо жана сот системасын түзүүнүн соттук укуктук реформаны жандандыруунун убакыт сааты келди. Булак Азаттык үналгысы. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер.